Ассаламу алейкум достор, мен бүгін жанагы аса боюнча айткым келди. Баарыңар сүйүнүп атса сүйүнбөй эле койгула. Бул деген жанагындай отмена эмес, бул деген отсрочка. Көбү төлөй албай калды, жетишпей калды ар кандай шарттар мененчи. Негизи Асаганы төлөп ала алганга эле туура. Азыркы бир мен ойлойм 5-10% алган болсо деле аларга жаман эмес, алар да кайгырбай калат. Эми ким билет эртең эмне болуп кете турабы. Ошондой эле Асага боюнча айтып кетсем, мисалы үчүн мен 2015 катуу аварияга түшкөм. Катуу буту колумдун 2 жыл жаткам. Ал тиги сүзгөн бала байкуш эле бала экен, өзүнүн машинасы эмес, бирөөнүн машинасы айдап алып. Ошондо, допустим, мен операцияга 150 миң сомдон көп акча кеткен, буту колумдун. Аны өзүм төлөгөм. Автоунаа Lexus'унасы тоже жагаксы болду, жөн запчастька кеткен да. Ошол себептен Асаганы кылыш керек. Асаганы кылдырыш керек. Себеп дегенде, бул деген бул кичке бир подушка да тоже. Ал 2-3 миң сом болбогон акчадан майда чүйрөгө кетип калат. Ошон үчүн силер аны кылдырып кое берсеңер, допустим, Кудай сактасын, силер где-то нарушили, бирөөнү даже бамперин же эшигин сузуп алсаңыз деле, ал тиги камсыздаган компания төлөп берет. Ошондой эле 2 жыл мурда бир мисал айтып кетейин, анда видеомда тиркеп коймончу. Артынан бир бала сүзгөн, сизип бамперди айып салган да. Анан мен деле мындай эле боркер болду, 4-5 миң сом берсең жетет деп коем да, хотя PPG-ге апарып 10 миңге, 15 миңге жасап бер, 20 миң сомго жасап берсем болот эле да, эмеси. Ал бала да макул деп коюп видео жасыргам, төлөйм деди, ошол жок да, короче. Бир сурадым, 2 сурадым, ошол жерден ладно деп коюм да. Бул жерде эми ладно, менде шарт болуп, макул деп, я как бы просил да. Андай учурлар эместер да болуп калат, ошол себептен Асаганы сөз кыла бериш керек. Биз алдыга мындай алдыга жылышыбыз керек да. Негизи Асага дегенде Америкалар 100 жыл мурун башталган болсо, значит азырга чейин болсо, бул керектүү нерсе да. Сен ошон үчүн мындай туура түшүнүү менен эле 2 ай убакыт берди. Азыр ГАИ кызматкерлери мындай штрафовать этпей түшүндүрүү иштерин алып барышсам деп, ошону төлөп камсыз алган туура болот негизичи.